Бул темабыздын аты 1916 көтөрүлүш. Мына бул тема Кыргызстандын, кыргыз элинин өзгөчө тарыхындагы эң бир аянычтуу, эң бир актуалдуу, эң бир трагедиялуу бир тарых барактарынын бири деп айтсак болот да. Мына бул темада ошол көтөрүлүштүн чыгыш себептери, көтөрүлүштүн жүрүшү, көтөрүлүштүн мыкаачылык менен басылышы жана көтөрүлүштүн тарыхый мааниси жөнүндө кыскача комментарий кылып берели. Мына Түркстанды отурукташтыруу, орусташтыруу, то есть мына билесиңер, өткөн темаларда айттык. Кыргызстан Россиянын составына киргенден кийин, бул орустардын саясаты болгон. Кыргызстандын аймагын орусташтыруу, башкача айтканда келгин дыйкандар, келгин дыйкандар, орустар, бай орустар, жанагы Россиян тетиги батыш, борбордук райондорунан ошол Кыргызстан аймагына атайын ошол көчмөндөр комитеттери түзүлүп, Кыргызстан аймагына дыйкандар көчүлүп келе баштаганда, мына ошонун натыйжасында баягы кыргыздар менен орустардын арасында ортосунда жер маселеси келип чыгып, анан кыргыздарда нааразычылыктар пайда болгон да. Ошол Түркстанда орусташтыруу, орустардын колониялык саясатынын негизи катары 20-жылдын башында мурдагыдан дагы аябай күчтүү режим орной баштаганда кыргыздардын үстүнөн. Көтөрүлүштүн негизги себептеринин бири орус дыйкандарын Кыргызстанга көп келиши. Негизги себеби. Жана аларды ошол дыйкандар отурукташтырууда бул орус бийликтери, ошол убакта орус бийликтери. Кыргызстанда деген орустар ошол колониялык убагында жарым аскердик негизде башкарышканда, полувоенный деп коет, жарым аскердик негизде башкарышканда, кыргыздарга карата булар отурукташканда кыргыздардын мындай көңүлүн эске албай, алардын укуктарын эске албай, алар баягы көчүп келген орустарга кыргыздардын жакшы жерлерин тартып берип, кыргыздарды болсо жана индеецтерди баягы Колумб барганда кубалагандай кылып, кыргыздарды тоо таштарга, резервуарларга кубалап, резервуар деп айтсак болот, тоо таштарга кубалап, мына ушундай теңсиздиктин натыйжасында анан ушул 16-да көтөрүлүш келип чыкканда, мына бир эле мисал келтире алып ушундай теңсиздиктин келишине. Мына 1916-жылы Түркстандагы жалпы калктын 6%-ин эле түзгөн, мына 6% түзгөн орустарга жердин, жакшы жерлердин 57,7% берилген. Эмне деген мына цифраны карагыла, 57%. Ал эми жергиликтүү калк 94% түзүп атат да, 94% калк түзүп атат, жергиликтүү калк, кыргыздар, ошол казактар, жалпы Түркстандын калкы да 94% калк 42,4%га гана ээ болгон. Мына ушул цифрлар эмнени гана айтып атат, карагыла, эмне деген бул теңсиздик. Жөнөкөйлөп айтканда карачы, Түркстанда 6% калк, орус калкка 6%, жердин 57% берилет. Ушундай эмне деген теңсиздик да. Анан анын үстүндө аларга жакшы жерлерди берген аз келгенсип, ошол дыйкандар келген дыйкандар өзүлөрүн бул жерде ошол жергиликтүү катары сезишип, герой катары сезишип, кыргыздарга суу бербей, алардын жерин суу бербей, кодулап, анан ушундай баспырлагандан кыргыздар айла жок анан жакшы өз жерлерин таштап тоо ташка качат да, чынбы? Анан экинчи себептердин бири орустардын ошол салык саясаты. Салык саясаты дагы бул кыргыз элин, мисалы келген орустарга алар бир топ жылга чейин жана налогдон кутулткан. Алар жашына бутуна туруп алсын деп орус бийликтери орусту колдоп, аларга льготаларды берип, ал эми жергиликтүү халкка салыктын көп түрлөрүн салышып, салык менен дагы эзишкен. Бул дагы бир себептердин бири. Андан кийинки дагы бир себептердин бири бул көтөрүлүштүн чыгышынын себептеринин бири. Билесиңер, 1914-жылы биринчи дүйнөлүк согуш башталбады эле дүйнөдө, дүйнөлүк согуш. Ошол согушка Россия катышпады эле, Россия да катышкан. Россия ошол согуштун эң лидерлеринин бири болгон да. Ошондо анан
Падышанын указы 1916 жылы 25 июнда падышанын Николай экинчинин падышанын указы чыккан. Эмне деген указ? Он указ падыша деп коебу. Падыша кыргыздар Никелей дейт. Николай экинчи. Акыркы падышасы орустардын. Акыркы падыша. Ошонун указы чыккан. Түркістан аймағынан 19 жаштан 43 жашқа чейинки эркектерди ошол тыл жумуштарына дейт. Тыл. Согуш болуп атат да тиги Европада, ошолго тыл жумуштарына мобилизациялоо жөнүндө, мобилизация. То есть башкача айтканда чакыруу жөнүндө указ чыгат дагы. Ушул указ эптеп баягы элдин нааразычылыгына кокого жетип мына жарылайын деп турган нааразычылыкты ушул указ жарбыйды да, мындайча айтканда. Жарбыйды. Баягы эптеп жашап турган эл ушул указды уккандан кийин эл жарылды дагы, көтөрүлүшкө чыкты. Анан бул көтөрүлүш ушул жерлердеги орустар дагы жергиликтүү аты келекелеп, аларды кемсинтип, мына силер барсаңар, окопко жатасыңар, чочконун этин жейсиңер, өлөсүңөр, кырыласыңар деп ансыз дагы гыжырданып турган элдин гыжырын огушуп кетиришкен да. Мына ошондон баштап ушул указ Никелей экинчинин указы ошол 16 жылдагы көтөрүлүштүн чыгышына түздөн түз шылтоо болгон, себеп болгон. Мына ошондон баштап көтөрүлүш чыкты. Көтөрүлүш 1900 мына көтөрүлүш жазып берейин. Көтөрүлүш 1916 жылы 4-июльда 4-июльда Самарканд облусунун Кожент деген шаарында башталды. Кожент шаары. Мына ушул жерде башталат дагы. Анан бүткүл Фергана областына, Сырдарияга тарап, анан Фергана областында кыргыздар эң алгачкылардан болуп көтөрүлүшкө катышкан да. Кыргызстандын түндүгүндөгү көтөрүлүш. Кыргызстандын түндүгүндөгү көтөрүлүш башка аймактарга караганда, могу Түркүстандын мына Түркүстанда бизде Кыргызстандын картасын бердик, башка аймактарга караганда, башка бөлөк бул аймактарга караганда өтө курч мүнөздүү болгон. Кыргызстандын башка аймагына караганда. Эмне үчүн деген суроо туулат. Кыргызстандын көтөрүлүш курч болгон. Эмне себептен? Себеби Түндүк Кыргызстанда бул аймакта Кыргызстанда